Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема кайненелер жана келиндер деген темада сүйлөшөбүз. Жумуртка бычыра албай, үйрөнө албай баякка барып турган силер кайнеңе үйрөтпөп туруп, ал уят да мисалы жумуртка билбей барып туруп кайненең үйөтсө шылдыңдабана эмне дейт? Жумуртка бышырганды билебиз, тамак кылганды билебиз. Бирок биз нан жапканды билбейбиз да, нан жапкан өзүбүз боюбуз кичи болуп туруп, анан нан кантип таанырга нан жабабыз. Силер бою кичинеге болсун, ушу бою кичи болуп, арак ичкенди билесиңер. Ягуар ичкенди билесиңер. Түнгү кылып барганды билесиңер, анан нан жапканды билбейсиңер. Кайнене жакшы болуш керек, ошол семья жакшы болуш керек. Бирөөнүн баласын күнөөлөй бербеш керек. Например, урганга эми азыр эч кимдин акысы жок да, уруп тарбияласа кандай тарбия болот? Нарагында жок болсо, урса деле тарбияланбайт. Калыксың жукта, жакшы айтып да тургуза албадың, жаман айтып да тургуза албадың. Эне тарбия ала албаса, кайне тарбия кыла албайт экен. Бар эшигин көрүп төргөт, энесин көрүп кызын ал дегенче. Бирок тилекке каршы азыркы учурда андай болбой калды. Келинге эмне деп айтканды билбейт, биринчи айтпайт. Өзү билет деп жүрөт. Анан кийин кеч болгондон кийин анан кийин жарандай сөздөр башталат да, келин билбейт, келин жаман деп. Аялдарын башкара албайт, алар өздөрүнүн укуктарын билбейт жана аялдарды башкарып, аларды тарбиялай албайт. Если үйдө эркек жакшы бакса, баары жетиштүү болсо, биз деле базарга чыгарбаса, биз деле базарга бармак эмеспиз. Энелер билген, энелер көргөн жашын биз таптакыр көргөн да жокпуз, билген да жокпуз. Биздин просто заманыбыз учурда өнүгүп кетип, айрым бир техникалар келиндерге көп көмөкчү болуп, жалкоолукка себепкер болуп атат. Негизгиси бул эне дагы, кайнене дагы күнөөлүү эмес, болочок келин үчүн ар бир кыз өзү күнөөлүү да.